21-кылымдын чумасы деп эсептелген СПИД оорусу менен күрөшүү бүткүл дүйнөлүк орчундуу маселелердин бири. Бул дарт биринчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борборунда катталган. Ал эми 1988-жылдан тартып 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күн катары белгиленип келүүдө. Бирок мындай аракеттерге карабай илдеттен арылуунун же аны дарылоонун жолу табыла элек. Анын жайылуусунун алдын алуу санын өсүүсүн кыскартуу үчүн гана күрөш жүрүүдө. ВИЧ адамдын иммун жетишсиздик вирусу, ал СПИД оорусуна алып келет. Адамдын организминде пайда болгондон тартып СПИДке өрчүп кетүү убагы 6 айдан 15 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ага чейин ал организмде байкалбай жүрө берет. Бул адам баласына гана таандык коркунучтуу оору. Дарттын вирустары организмдеги белгилүү бир суюктуктардын курамында болот. Мындан улам төмөнгүдөй жолдор аркылуу жугат. Жыныстык катнашта, кан алмаштырганда, тазаланбаган медициналык аспаптарды колдонгондо, организмге кан куйганда, кош бойлуу учурда энеден балага, баланы эмизгенде жана төрөттөн жугузуу ыктымал. Ал организмдин суюктугунда жашайт жана клетканын ичинде гана көбөйөт. СПИД оорусу менен эң көп ооруган өлкө катары биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары эсептелет. Бул өлкөдө эркектерге караганда аялдардын саны көп. Африка өлкөлөрү да АКШдан ашып кетпесе да кем калышпайт. Ал эми Кыргызстандын аймагында акыркы 5 жыл аралыгында бул дарт менен жабыркагандардын саны жугузуунун биринчи себебинен улам өсүүдө. Адистердин айтымында илдетке чалдыккандардын басымдуу бөлүгү жашы жете элек өспүрүмдөр болгону өкүндүрөт дейт. Мисалы, Ош шаары боюнча 1044 жаран илдетке кабылган деп катталса, 300дөн ашыгы өспүрүм балдар. Баса белгилеп кетчү жагдай, эгер дартка кабылган адам дарыгердин көзөмөлүндө болуп, дары-дармектерин өз убагында колдонсо, жашоо мөөнөтү чектелбей, башкалар сыяктуу эле өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгү чоң. Ошондой эле ооруган кош бойлуу энеден дени сак баланы күтүү көрсөткүчү 90%дан жогору.